Бурана Токмок шаарынын түштүк тарабында жайгашкан эски мунара жөнүндө уламыш. Кубаттуу мамлекеттин падышасынын айдай сулуу кызы болгон экен. Падыша ал кызына эч кимди теңебей жакшы көрчү. Күн санап кызы бойго жете баштайт. Падыша улгайган сайын кызынын бактылуу турмушун көрбөй, көз жумуп кетемминби деп корко баштайт. Бир жолу ал ойлонуп отуруп, даанышман көрөгөчтөрдү өзүнө чакырып, кызынын келечек турмушун айтып бер деп талап кылды. Даанышмандар сай медиреп көпкө сүйлөшүп, бул дүйнөдө хандын кызынан өткөн бактылуу киши болбой тургандыгын айтышты. Бирок көрөгөчтөрдүн эң улуусу алдыга озунуп чыгып, ханга таазим кылып, буларды айтты. Кудуреттүү ханым, менин башымды алдырсаң да, айткан ачуу чындык сөзүмдү аягына чейин угуп коюңуз. Сиздин кызыңыздын өмүрү кейиштүү аяктайт. Хан бийке бойго жетери менен аны кара курт чагып өлтүрөт. Падыша карыяга каарын төгүп, ачууланганына карабай, көрөгөч өзүнүн айтканынан кайтпай катуу турду. Падыша: «Каргыш тийгир көрөгөч!» деп жан жөкөрлөрүнө асман тиреген мунара курууга буйрук берди. Мунаранын астына терең ор казып, көрөгөчтү орго ыргытып жиберишти. Мунаранын эң башында туш тарабынан күн нуруна бөлөнгөн жарык бөлмөдө хан бийке жашай баштады. Бөлмөгө карай тип-тик тепкич менен нөөкөрлөр кызга тамак жеткирип турушту. Алардын кийимине жармашып, уулуу кара курт кошо барбасын деп бир эмес 3 катар текшерүүдөн өтүшчү. Күндөр өтүп, падышанын кызы бойго жетип, 16-га толгондо суйкайган сулууга айланды. Гүлдөй кулпурган падышанын кызы таңкы шүүдүрүмдүн тамчысындай мөлтүрөп турчу. Жок, көрөгөчтүн айтканы болбогон сөз. Андай болбойт, деп падыша кызын куттуктаганы жөнөдү. Ал эзиле бышкан жүзүм салынган аякты колуна кармай барып кызынын алдына койду. Хан бийке эңкейип жүзүмдүн эң чоң шиңгилин колуна алары менен ачуу кыйкырып кулап түштү. Көрсө, кыздын жүзүмдүн шиңгилине жашынган кара курт чаккан экен. Улгайып калган падыша кызымын өлүмүн көтөрө албай тез эле каза болду. Ошол замандан бери Бурана жалгызсырап турат. Ары бери каттаган жолоочулар гана мунаранын кооздугу менен аны курган алтын колдуу адамдардын эмгегине суктанып жүрүшөт.